Саламатсыздарбы? Ысык көл жөнүндө дил баян. Ысык көл Кыргыз бермети. Ысык көл облусу Кыргыз Республикасынын чыгыш бөлүгүндө жайгашкан облус. Борбору Каракол шаары. Курамында 5 одан: Ак суу, Жети өгүз, Тоң, Түп, Ысык көл. 3 шаар, 2 шаарча, 61 айыл өкмөтү жана 191 айыл бар. Түндүгүнөн жана түндүк чыгышынан Казакстан, чыгышынан жана түштүк чыгышынан Кытай, батышынан жана түштүк батышынан Нарын, түндүк батышынан Чүй облустору менен чектеш. Ысык көл Кыргызстандагы эң чоң көл, дүйнөдөгү 25 ийгилик көлдүн катарында жана эң терең көлдүн тизмесинде 7-орунда турат. Атактуу кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматов күн нуру жер жүзүнөн эң жакшы тийген жер катары сөз кылган. Ысык көлдүн экологиясына негизги таасирди жээктин боюндагы имараттар куруу тийгизет. Жайкы мезгилден кийин ысык көл өзүн тазалап, калыбына келиш үчүн көп убакыт керек. Ошондуктан ар бир адам ысык көлгө аяр мамиле жасаш керек. Ысык көлдүн түбү чоң табышмак боюнча калууда. Ысык көлдүн түбүндө чоң урандылар бар экендиги баарыбызга кеңири маалым. Келечекте көгүлтүр берметибиздин түпкүрүн изилдеген Кусто чыгаарына ишенем. Орто Азиянын туризм бейишине ысык көл туздуу суусу менен кудум эле деңизге окшойт. Көлдөгү яхта турларына туристтер абдан кызыгышат. Көлгө 118 агын суусу агып, дарыя суулары агып келет. Көлдүн орточо тереңдиги 278 метр, эң терең жери болсо 668 метр. Улуу кыргыз акыны Алымкул Осмонов өзүнүн ырында айткандай, ысык көлгө мүнөздөмө чексиз. Бул ырды эсиңиздерге сала кетсем, ысык көл кээде толкунда, кээде тынч. Толкуса толкунуңа мен ортокмун. Дүйнөдө кандай жолдош күтсөм дагы, бир сырдуу сендей жолдош күткөн жокмун. Ошондуктан ысык көлүбүздү таштан дыргытпай, карегиздей сактайлы.